Турсун Жумагулов турак жайын алгачкылардан болуп камсыздандыргандардын бири. Анткени үйү кооптуу аймакта жайгашкан. Кырсык Кашкабактын ортосунда болгондуктан тамды милдеттүү камсыздандырып койгон туура деп эсептейт. Токмокто суу көтөрүлүп түшүп кайрашып, үй дагы чоң 5 комнат болгондуктан апасына турат. Ошон үчүн пенсионер болгондуктан мен бесплатно акчасын келип, азыр дагы улантканы келдим дагы. Биякта тек паспорт, ана паспорт, ана ошо керек, бүттү, башка кеткен керек жок. Турсун мырза сыяктуу 68 миңден ашуун жаран жашаган үйүн камсыздандыруу боюнча келишим түзгөн. Алардын басымдуусу Ош, Жалал-Абад таластын жашоочулары. Ал эми Бишкекте тамын камсыздандыргандар аз. Эми бул процесс санариптешти. Ашыкча кагаз иштери жоюлуп, документтерди онлайн түрдө толтурууга мүмкүнчүлүк жаралды. У нас имеется 7 филиалов, соответственно, в каждой области по одному филиалу. Биздин компанияда 500дөй киши эмгектенет. Бардык облустарда өкүлчүлүктөрүбүз бар. Алар тиешелүү техника менен камсыз болду. Бул дүйнөлүк банктын колдоосу менен ишке ашты. Ушул жумада жаңы система киргиздик. Азыр бардык жарандар биздин сайт аркылуу келишим түзүүгө арыз бере алышат. Камсыздандыруу полисин карап турса болот. Ушу тапта мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынын облустук жана райондук инспекторлоруна планшет берилген. Алар жарандардын жашаган үйүнө барып, дароо ошол жерден камсыздандыра алышат. Атуулдардын маалыматтарын борбордук серверден көрүүгө болот. Камсыздандыруу ар кандай кырсыктардан коргонуунун бир жолу. Камсыздандыруу төгүмү элет жеринде 600, Бишкекте 1200 сомду түзөт. Төлөмдү Элкарт мобайл тиркемеси аркылуу жүргүзүүгө болот. Жер титирөө, сел, шамал, өрт жана башка кырсыктардан улам жарака кеткен, бузулган учурларда каражат берилет. 2016-жылы жердин силкинүүсүнөн жапа чеккендер көп болсо, былтыр шамалдан улам чатырлар кыйраган жагдайлар арбын катталган. 2017-жылы 76 жаранга 15 миллион 248 миң сом төлөнгөн. Анын ичинен 42 төлөм жер титирөөдөн улам турак жайы бузулгандарга берилген. 2018-жылы 167 адамга 5 миллион 555 миң сом камсыздандыруу төлөмү берилген. Анын 118-ин шамалдан улам үйү жабыркагандар алган. 2019-жылы 97 атуулга 7 миллион 245 миң сом төлөнгөн. Анын 33 өрттөн 27си шамалдан жабыркаган учурлар. Былтыр болсо 151 кишиге камсыздандыруу каражаты кайтарылган. Анын ичинен 68и шамалдан, 40-ы тилсиз жоодон жапа чегип, 18и селдин кесепетине дуушар болгондор. Бардыгы болуп, ушу 16-жылкы февралдан эсептесек, бүгүнкү күндө 525 жараныбызга 41 миллиондон ашык акча төлөп бердик. Мисалы, үй полностью өрттөнүп кетсе, эгер толук өрттөнүп кетсе, толук акчасын алат. А эгерде бир бөлүгү эле өрттөнгөн болсо, ошончаны алат. Бирок жылдын аягына чейин үй дагы камсыздандыруу бойдон калып атпайбы, башка табигый кырсыктардан. Мисалы, жер титиреп кетиши мүмкүн, же болсо сел алып, же оползень болуп кетиши мүмкүн да. Ошолордон да камсыздандыруу болуп калат жылдын аягына чейин. Ошо камсыздандыруунун срогу бүткөнгө чейин. Турак жайдан тышкары жүктү, унааны, ал тургай өмүрдү да камсыздандырууга болот. Бул биринчи, экинчи топтогу майыптыгы барларга бекер. Ал эми үчүнчү топтогуларга 50% жеңилдик берилет. Ушу тапта 15 миңден ашык мүмкүнчүлүгү чектелген жаран мүлкүн камсыздандырган. Белгилей кетсек, күндүн жылышы менен ар кандай табигый кырсыктар көбөйөт. Жалал-Абад, Ош облустарында жер көчкү түшүшү мүмкүн. Жалал-Абад областынын Аксы, Сузак, Базар-Коргон райондорунда жер түшүү мүмкүндүгү күтүлөт. Ал эми селдин жүрүшү боюнча бул Карадария, Чаңгет, Тар, Жазы сууларындагы суунун көлөмү көтөрүлүп, сел жүрүшү мүмкүн. Чүй, Талас облустарында да дарыяларда суу көтөрүлүп, сел жүрүшү ыктымал. Республика боюнча 2000ден ашык кооптуу аймак бар. Мындай жерлерде 2,5 миңден ашуун жаран жашайт. Жазгүл Сейдахматова, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.